Başlayalım. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahibi ecmaîn. Бардық мақтаулар Аллах тағала таныдық. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаваттарды айтабыз. Эми биринчиден ошол бул жакта ушул сабакка отурганыбызда Аллах тағала бизге пайдалуу болгон болсун. Анан ушу дарыланып жатсыздар, эми Аллах тағала шифа берген болсун. Алларыңыздарга бардық кыйынчылыктардан Аллах тағала биздин баарыбызды алыс кылган болсун. Эми биринчиден ошо сөздү баштаардан мурда биринчи Аллах Тааланын нематтары тууралуу айта кетсек, Аллах Тааланын бизге болгон жакшылыктары, немат деген сөздү түшүнөсүздөр да, немат деген жакшылыктары, бизге болгон Аллах Тааланын нематтары, жакшылыктары чексиз. Алардын баарын эсептеп турсак өтө чексиз да. Мисалы көз көрүү деген, угуу деген, дем алуу деген кандай гана нематтарын Аллах Тааланын элестетсек, эсептей берсек, анын баарын эсептеп бүтпөйбүз. Анан биринчиден кандай гана нематтар болбосун, жакшылыктардын баары болбосун, мунун баары бизде Аллах Тааладан берген жакшылыктар болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: силерде кандай гана жакшылыктар болбосун, нематтар болбосун, мунун баары Аллахтан дейт. Башка аятта Аллах Таала Кур'анда айтат: эгерде Аллахтын нематтарын, жакшылыктарын эсептесеңер, аларды санап бүтпөйсүңөр дейт. Аларды эсептеп бүтпөйсүңөр дейт. Эми ошол нематтардын, Аллах Тааланын бизге көрсөткөн нематтардын эң улуусу ошол бизге динин бергени, ислам динин бергени. Толук кемчиликсиз болгон ушул ислам дини. Тура ислам дини. Эми ислам дини деген айтсак, бул эмне? Бул Аллах Таалага баш ийүү, Аллах Таалага багынуу. Анан ислам динин билебиз, бул ла илаха иллаллах деп айтып жүрөбүз го, келме. Ошонун дини, ошонун негизинде курула турган дин. Ла илаха иллаллахтын негизинде курулган дин. Ислам дини бул бир эле намаз окуу же орозо карма деген нерсе эмес. Ислам дини бул эң биринчи, бул ла илаха иллаллах. Аллахтан башка сыйынып таткызат жок. Жалгыз Аллахка сыйынгыла, андан башка эч кимге сыйынбагыла. Жалгыз Аллахка эле ибадат кылгыла. Аллах андан башка эч кимге ибадат кылбагыла деген маани. Ушул ислам дини. Ислам динин биздин динибизди башка диндерден айырмаланып турган нерсе ушул. Ушул айырмаланат биздин динибизди. Мисалы христиандарда деле жакшы болгула, жумшак болгула, киши өлтүрбөгүлө деп айтат го. Бизде деле жакшы болгула, киши өлтүрбөгүлө, жумшак болгула десек, анда биздин динибиз менен алардын динибиздин айырмасы эмнеде? Эмнеге алардыкы биз туура эмес дин дейбиз, эмнеге биздики туура? Ошол эң башкы нерсе ошол болбойбу? Ла илаха иллаллах. Мына биринчи демек адам мусулман болуусу үчүн жалгыз Аллахка эле сыйынам, андан башка эч кимге сыйынбайм дегенди моюнга алыш керек, ушуну тасыкташ керек. Ошо ла илаха иллаллахту тасыктаган болот, исламдын биринчи түркүгүн аткарган болот, ошондон адам мусулман болот. Анан биз жана Кур'ан окуп жүрбөйбүзбү? Айтып атабыз: ияка набуду ва ияка настаин деп жүрөбүз го, окуп жүрөбүз го. Мааниси ушундай. Жалгыз сага гана ибадат кылабыз, жалгыз сага гана сыйынабыз, жалгыз сенден гана жардам сурайбыз деген маани. Же башка аятта мисалы кул хуаллаху ахад деп айтып жүрөбүз го. Мааниси айткының Аллах жалгыз. Эмнеде жалгыз? Жалгыз Аллах ибадатка татыктуу деген маани. Жалгыз Аллахка эле сыйынамын, жалгыз Аллахка дуалар менен кайрыламын, жалгыз Аллах Тааладан гана үмүт кыламын, жалгыз Аллахка гана жалбарып сураймын. Ушундай ушул маани да, жалгыз Аллахка ибадат кылам деген маани. Эми Аллахтан башка бирөөгө ибадат кылуу ушул нерсени жокко чыгарат. Ким эгерде Аллахтан башка бирөөгө сыйына турган болсо, ошо ширк деп коет да, ширк деген түшүнүк. Бизде динде ширк деп коет, Аллахка шерик кошуу, бирөөнү шерик кылуу. Ушул ла илаха иллаллахту адамдын ошол исламын, динин бузуп салат. Мына ушу динибизде, биздин исламда эң биринчи чоң күнөө ушул нерсе, ширк деп коет. Бизде мисалы сурайсың, диндеги эң чоң күнөө эмне деп сурасаң, кээ бир адамдар айтат: ата энеге баш ийбегендик деп айтат. Бул намаз окубай коюу, арак ичүү деп айтат. Мунун баары чоң күнөөлөр. Бирок мындан дагы чоң күнөө бар. Эң улуу күнөө бар. Ошо Аллах Таалага шерик кошуу. Аллахтан башка бирөөгө сыйынуу. Эми Аллахтан башка бирөөгө сыйынуу деген кандай? Кимге сыйынышы мүмкүн адамдар? Пайгамбарларга сыйынат. Жана сиз айтпадыңызбы, жана христиандар мисалы, алар пайгамбарга Исага сыйынышат, Мариямга сыйынышат, же периштелерге сыйынат, же ата-бабаларга сыйынышат, мазарларга, тоо таштарга, бактарактарга, күмбөздөргө. Эмне бар? Аллахтан башка бирөөгө сыйынбасын адам. Кантип сыйынат? Сыйынуу деген эмне? Барып ошолордон дуа кылат. Тилейт, мисалы, арбактар колдосун, дөтү колдосун, тиги колдосун, бул колдосун деп. Ушинтип Аллахтан башка бирөө сыйына турган болсо, мына диндеги, ислам динибиздеги эң чоң күнөөнү кылган болот. Бул кылган адамдын күнөөсү киши өлтүргөндөн дагы улуу күнөө. Киши өлтүргөндөн дагы, урлук кылгандан дагы. Анткени бул күнөөнү ушул жалгыз ушул күнөөнү эле Аллах Таала кечирбейм деп айткан да. Аллах Таала Кур'анда айтат: инналлаха ла яғфиру ан юшрика биhi ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Чынында Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кимге каласа кечирет деген. Ушул эле күнөөнү Аллах Таала кечирбейм деген да. Жана ошондой эле ким эгерде ушул ширкти, ушул күнөөнү кылып жүрүп, тообо кылбай, ошол күнөөнү таштабай, бул дүйнөдөн кайта турган болсо, Аллах Таала биздин баарыбызды андан алыс кылган болсун. Ошондой боло турган болсо, анда адам Кур'андын негизинде ал адам тозокко барат дагы эч качан чыкпай калат экен.
Анткени Аллах Таала Куранда айткан: "Иннаху ма юшрик биллахи фақад харрамаллаху алейхил жанна". Чынында ким Аллахка шерик кошо турган болсо, ага бейишке баруу арам болот деген. Ушул ширк ушунчалык өтө оор күнөө да, бул Аллах Тааланын акысын бузуу болуп эсептелет. Аллах Таала бизди жараткандан кийин, бизге рызык бергенден кийин жалгыз өзүнө гана сыйынышыбыз керек да. Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйыныш керек. Эми Аллахтан башка бирөө сыйына турган болсо, башка бирөө дуа менен кайрыла турган болсо, башка бирөө үмүт кылса, тумар тагынса, көз ачыкка барса, сыйкырчыга барса, Аллахка шерик кошкон болот. Мисалы гороскопко ишенсе, ушунун баары тең ширк иштер да, ширк иштер. Ушуларда мына исламда биринчи ирет ушундан алыс болуш керек мусулман адам. Анан эгерде кайсы бир адам ушул ширктерди кылбай жүргөн болсо, баардык ширк деген эмне, ушул күнөөлөрдү кылбай жүрүп, бул дүйнөдөн кайта турган болсо, Аллах Таала убада берген баардык башка күнөөнүн баарын кечирем деп Аллах Таала убада кылган да. Мисалы хадисте берген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, Аллах Таала айтты дейт. Аллах Таала айтты дейт: "Ябна адам", дейт, "Эй адам баласы, иннака лау атайтани би курабил арди хатая", эгерде сен мага жер шарынчалык, ушундай земной шар бар го, ушунчалык толтура күнөөлөрүң менен мага келип жолуксаң дейт, мага келсең, сумма лакитани ла тушрику би шайя, жана мага эч нерсени ширк кылбаган абалда, ширк кошпогон абалда мага жолуксаң, ла атайтука би курабиха магфира, дейт. Мен сени ошончолук кечирим менен тосо алам деген. Карасаңыз, жер шарынчалык ушунчалык күнөөнү кылсаң дагы дейт. Ошончолук күнөө ким кылат туурабы? Ошондой болгон болсо дагы мага келип жолуксаң, мен баардык күнөөңдүн баарын кечирем деп атат. Бирок бир шарт менен. Эмне шарт экен? Ширк кылбасаң дейт. Ширк кылбасаң дейт. Көрдүңбү? Ширк кылбасаң, анан ушунун баардык күнөөңдүн баарын кечирип коем дейт. Эгер ошон үчүн ширк ушунчалык өтө оор күнөө. Жалгыз Аллах Таала кечирбеген күнөө. Ушуну биз өзүбүз ушуну билишибиз керек, эмне экени ширк. Жакындарыбызга айтышыбыз керек, балдарыбызга айтышыбыз керек. Ширк кылба деп. Мына Куранда Лукман деген адам болгон да, ошо данышман адам деп Аллах Таала мактап айтып окуясына келтирет. Ошо Лукман деген баласына айтат да: "Я бунайя ла тушрик биллах, инна ширка ла зулмун азим" деп. Баласына осуяттап атып, баласын тарбиялап интип айтат: балам" дейт, "Аллахка, балакай" деп жакшы кайрылат да. Балам, Аллахка шерик кошпо" дейт. Аллахка бирөөнү шерик кылба. Чынында ширк бул эң чоң зулумдук деген. Ушинтип жакындарыбызга жеткириш керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы пайгамбар болгондон баштап 40 жашында пайгамбар болгон да. Ошондон баштап өмүрүнүн аягына чейин ушундан кайтарып жүргөн. Эң биринчи келгенде элдерди адамдарга келип намаз окула деп айткан эмес. Орозо кармала деп айткан эмес. Аларды 10 жылдан кийин анан айткан. 40 жашында пайгамбар болду, 50ге чыккандан кийин эле анан намаз окула деген. Ага чейин намаз окула деген эмес. Бизде азыр дин деп ойлосок, ойлойт адамдар намаз экен депчи. Намаз окуш керек экен, арак ичпеш керек экен деп. Дин андан башталбайт, диндин фундаменти болот. Диндин негизи ошол ла иляха иллаллах. Ошол дин ла иляха иллаллах тура турган болсо, фундамент бекем орногон болсо, анан стеналар турулат го. Ошо стеналар намаз, орозо дегендер да. Анан алар турган болсо, анан бекем турат. Анан көп эле кишилер жана айтат го, мен намаз окуп баштадым, анан таштап салдым, окуй албай атам, баштай албай атам дейт го. Эмнеге? Ошол фундамент турбагандыктан. Фундамент орногон жок да. Ла иляха иллаллахты орноткон жок. Ширктен кутулган жок адам. Аллахтан башка бирөө сыйынып жүрөт. Мүмкүн гороскоп көрүп жүргөндүр. Мүмкүн көз ачыктарга барып жүргөндүр. Мүмкүн Аллахтан башка бирөө арбактарга кайрылып, арбактар колдосун деп айтып жүргөндүр. Үмүт кылып, жана башка ушундай ибадаттарды кылып жүргөндүр. Ошол себептүү адамдын дини туруктуу эмес. Ошон үчүн биринчи ирет, эң биринчи биздин динибизде болгон ушуга чакырылат. Динибизде эң ушул нерсени ушулдан башталат да. Ушул болгон болсо, эми эмнеге муну чарчатып ийсек керек, биз ушуну кайра ширк деп берип, эмнеге мындан айтып жатабыз? Эми биздин темабыз ушу байке суранганда эле оору боюнча. Оору боюнча айтып берди. Эми оору боюнча мына айтсак, адам кандай гана ооруга чалдыкпасын, кандай гана кыйынчылык болбосун, кандай гана балеге, өмүрүндө эмне гана кыйынчылыктар болбосун, эгерде ширк кылбай жүрүп бул дүйнөдө жүргөн болсо, анын баленин баарысынан эч нерсени коркпой эле койсо болот. Мына биз билиш керек да, биринчиден Аллах Таала бизди сыноо үчүн жараткан. Бул дүйнө өзү сыноо. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Аллази халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала" дейт. Аллах Таала өмүр менен өлүмдү жаратты. Өлүм менен өмүрү жаратты. Кимигер жакшыраак амал кылат экениңерди сынаш үчүн дейт да. Сынаш үчүн. Эми бул сыноолор эки түрдүү болот да. Аллах Таала бизди жакшылыктар менен да сынайт, жаманлыктар менен да сынайт. Оорулар менен да сынайт. Ошол менен мисалы байлык берип, тезболук менен да сынап коет. Эки түрү. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан айткан: "Куллу нафсин заикатул маут ва наблукум биш-шарри вал хайри фитна". Ар бир жан өлүмдү амынтатат дейт. Аллах Таала Кур'ан айтты: "Ар бир жан өлүмдү амынтатат. Жана биз силерди жакшылык менен да, жамандык менен сынайбыз" дейт. Жана силер чынында ага кайтып барасыңар дейт. Аллах Таала кайтып барасыңар дейт. Эми ушул сыноолордун бири мына ушул оору.
кайсы бир оору, мисалы кандай эмне болот, мисалы инфекция деп айтып атасыздар, кандай орун бар, бул дагы сыноолордон. Аллах Таала бизге берген сыноолордон билишибиз керек да. Эми бул адам мусулман качан ага оору келе турган болсо, бир сыноо келсе, бир бале келсе, эмне кылыш керек? Эмне кылууга милдеттүү? Милдеттүү сабыр кылыш керек. Сабыр, биринчи милдет сабыр кылыш керек. Адам сабыр кылат. Сабыр кылат дегенде эмне? Бул жүрөгү менен карманат, ошого мындай четтен чыгып тагдырга нааразы болбойт. Жүрөгү менен ушуну карманат да, ошентипчи. Анан тили менен дагы ар кайсы сөздү айтып ийбей, Аллах Таала ыраазы болгон сөздөрдү айтпай, дене мүчөлөрү менен жанагы бизде барго бале келгенде кийимин айырып, чачын жулуп ушинтип баштайт го. Ушунун баары тең сабырдан чыгып кеткендик. Бул туура эмес да, бул туура эмес. Анчалыкка чейин барбаш керек, сабыр кылыш керек, карманыш керек. Азыр айтып беребиз, бул тууралуу да келен сөз болот. Эгерде кандай гана адамга бале келбесин, кандай гана кыйынчылык болбосун, адам сабыр кылган болсо, ал ошол абалынан жеңишке ээ болуп чыгат. Жеңишке болуп чыгат да. Анан кээ бир адамдарга мындай болот. Бир бале келет, оору келет, анан сабыр кыла албайт. Сабыр кылбайт, карманбайт. Анан мунун артынан жаман натыйжа келип чыгат да. Кандай болот? Ошол адам сабырдуулугун кетиргенде, сабырдуулук карманбаганда шайтан келет. Шайтан келип азгырып баштайт. Анан ушундай жанагындай Аллахка жакпаган иштерди кылып баштайт. Сөздөрдү айтат, иштерди, кыймыл аракеттерди кылат. Анан шайтан дагы башка дагы жагынан келет дагы адамды буга чейинки болгон күнөөлөрүн эстетип баштайт. Мисалы буга чейин кыйынчылыктар болгон да, күнөө кылгандар, мүмкүн бир кемчиликтери болгондур, бир жаман иштери болгондур. Ошолорду эстетет ошо оору учурунда. Эстетип анан адамдын Аллахтан болгон үмүтү кете баштайт. Үмүтүн үзө баштайт. Ушу мага оорудан шифа берет экен, мени кечирбейт экен, үмүтүн үзө баштайт дагы. Анан ошол себептүү Аллах Таала Аллахтан үмүт үзгөн абалда болуп калат. Аллахтан мээриминен үмүт үзүү бул өтө чоң күнөө да. Аллахтын мээриминен үмүт үзүү бул өтө мына шайтандын ошол торуна калып калгандык да. Эгерде мына кандай гана адам абалда болбосун, оорда болбосун, айттык го, эгерде ла иляха иллаллахтын негизинде жашаган болсо, мусулман болгон болсо, эмне гана оору болбосун, кандай гана болбосун, эмне эч нерседен коркпой эле койсо болот. Эч нерседен коркпой эле койсо болот да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан да: "Ман мата мин уммати ла юшрику биллахи шай'ан дахал жанна." Ким менин үммөтүмөн, ушу мусулмандардан ким Аллахка ширк кылбаган абалда бул дүйнөдөн кайтса, ал бейишке кирет дейт. Кандай болсо дагы ал адамга жакшылык да. Кандай болсо да жакшылык. Эгерде бирок шарт менен мусулман болгон болсо. Бул ислам дини мындай да. Ислам дини бул бир эле байлардын дини эмес. Бир эле акылдуулардын дини эмес, бир өзүнчө бир билимдүүлөрдүн дини эмес. Ислам дини баардык адамдардын дини. Ошол эле мисалы сиз айткандай жогору жактагы бир илимдүү, билимдүү адамга арналган дин, ошондой эле мисалы бир айылдагы бир өзүнүн бир койлорунан башка эчтекени билбеген адамга деле ошолорго дагы ылайыктуу дин да. Баардык адамга ылайыктуу дин. Эми ошондой боло турган болсо, негизи чынында эгерде ислам дини туура жетип, эгерде ошол чоң жактагылар дагы исламды туура карманып жүргөн болсо, анда адилеттүү болот эле. Чынында анткени ислам дининин негизи менен жашай турган болсо, бул коомго дагы, адамдын өзүнө дагы, ар бир адам баарына жакшылык бар. Анткени исламда өтө адилеттүү дин да болчу. Адамды тууралайт, мисалы билет, бул бир нерсе кыла турган болсо, анын артынан жаза бар экенин билет, коркуп турат да, Кудайдан коркот. Ошондуктан колдон келишинче ошо жеткизиш керек да. Эми жанагы 50 жылда эл жаңы дегендей акырында мына бизге эми эле келип атпайбы дейинчи. Мына 30 эле жыл болду жаңы эле. Эми эле түшүнүп атабыз. Мына биз эми эле түшүнүп атабыз. Могул исламда эң чоң күнөө ширк турбайбы экен, эми эле билип атабыз. Буга чейин уккан эмеспиз. 70 жыл атеизмди мектептерде үйрөтүп жүрдү, болгон жактар атеизмди мажбурлап жүрдү. Эмиден келип атат да, эми акырындык менен Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо боло берели. Мына бир топ өзгөрүүлөр бар. Бир топ жакшылык. Мына бизге жеткени деле чоң натыйжа да, чоң жеңиш. Мына бизге деле жетип атат. Момун адамды айтты, мусулман адамды кандай гана бале келбесин, кандай гана оор абалда болуп калбасын, сабыр кылганга милдеттүү. Анан ошол менен бирге билиш керек, ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар. Сөзсүз түрдө бир кыйынчылык келбесин адамга, мусулманга, анын артында сөзсүз жеңилдик бар. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра." Ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар, ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар. Ошол дагы мына ушуну адам түшүнүп турса дагы сабыр кылганга жардам берет да. Сабырдуу болгонго да. Анан эгерде сабыр кылбаса, кимдеги бир жерде жок, мен сабыр кыла албайм, жок мен айта албайм деп кармана албаса, анда билиш керек, мындан артынан азабы бар да. Сабыр кылыш керек, сабыр кылганга милдеттүү. Эгерде сабыр кылбаса, мындан артынан азап бар. Анан бул дүйнөнүн бул кайсы азап? Акыретте азап болуп калышы мүмкүн, азапта болуп калышы мүмкүн ошо чектен чыккандыктан. Анан билиш керек, бул дүйнөнүн ошол азабы, кыйынчылыгы акыреттин азабына караганда бир топ жеңил да. Ошондон сабыр кылып карманып койгон жакшы. Эми сабыр кылбагандык, оору учурунда сабыр кылбагандык дегенде эмнени айтып жатабыз?
Көп адамдар оору келгенде, көбүнчө ушу оору келип кыйынчылык болгондо көз ачыктарга барып баштайт. Тоо таштарга барат. Барып ошол жактан шыпа издеп баштайт. Мына ушул сабыр кылбагандык. Бул адамга айтыш керек, сен ошол оорудан кутулам деп, жеңил кыйынчылыктан кутулам деп, оор түбөлүк кыйынчылыкка кетип бартасың дейсиз. Сабыр кылып кой, Аллах Тааладан үмүт кыл, дуа кыл. Себептерин айтабыз да, оору учурунда кандай карманыш керек. Доктурга айтып бересиз, жакшы суу дейсиз. Мына шарият, ислам доктурга кайрылууга милдет кылат. Доктурга кайрылуу уруксат деген түшүнүк эмес. Доктурга барганга адам милдеттүү. А кээ бир адамдар ошол Кудай Таала баарысы туура жолго салсын, кээ бир ошол илимсиздер, ошо динден деп доктурга барганда четке чыккандар бар да, четке чыгаргандар. Жок, андай четке калып болбойт дегендер бар да. Туура эмес. Исламда Аллах Таала Кур'ан айткан: "Вала тулку биядикум ила тахлука". Өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла деген. Адам ооруп атса, доктурга барбай эле жүрө берсе, өлүмгө таштагандык бул өзү. Ошол ооруга барбай жүргөндө адам күнөө алат. Доктурга барыш керек адам. Доктурга барганга милдеттүү, дарыланыш керек. Ар бир кайсы гана оору болбосун, анын Аллах Таалага шыпасын берген бир нерселердечи. Бирок ошол шыпа себеп, кылган себеби деген уруксат берилген шариаттык себеп болуш керек да. Шариаттык себеп болуш керек. Анткени мисалы көз ачыкка барса, тоо таштарга барса, ал шариаттык себеп эмес. Ал күнөө болот. Арам нерседе Аллах Таала шыпага койгон эмес. Жана мисалы барып арак ичип алышат. Же мисалы дарыланам деп ойлопчу. Андай эмес, бул арам нерседе Аллах Таала шыпа койгон эмес. Эгерде ошол нерседе шыпа боло турган болсо, Аллах Таала ал нерсени бизге арам кылбайт эле. Мына Кудай Таала бизди жаратты. Биз үчүн эмне пайдалуу жакшыраак билет да. Анан эгерде бул нерседе шыпа болсо, жакшылык болсо, бизге ал нерсени тыйып салбайт эле да. Ошондуктан доктурга баруу адам милдеттүү барыш керек. Абалына жараша да. Мисалы кичине ооруп атса, барбай деле койсо болот. Бирок чынында ооруп калса, кыйынчылык болсо, барбай жүрсө адам, аны күнөө алат. Өзүм өлүмгө таштаган болот. Жана бизде айтабыз го, адам өзүн өзү өлтүргөн күнөө кылат. Ошол сыяктуу да. Ошол сыяктуу. Ошо айтыш керек. Анан биз айттык, мусулман сабыр кылыш керек. Аллах Тааланын тагдырына моюнсунуп ыраазы болуш керек. Эгерде ошондой кыла турган болсо, бул соопко ээ болот. Соопко ээ болот да. Мунун артында чоң сооп бар да. Анан ушул нерсеге мисалы сабыр кылууга, сабыр кылыш керек, милдет деп эле ушинтип айтып атабыз. Оор да. Кыйынчылык болгондо ооруна кыйналып турат, дене кыйналып турат, жан дүйнө кыйналып турат. Кантип сабыр кылабыз? Ошол үчүн мына башында айтып атканбыз, мына темабыз ошол болот. Ошол сабыр кылганга бизге эмне жардам берет? Кантип сабырдуу боло алабыз? Бул оору боюнча мисалы айтсак, бул оорунун дагы артынан бир пайдалары бар да. Ушул оорунун артынан келе турган пайдаларды билсек, Аллах Таала биздин тагдырыбызга жазды да, оору келди да бизге. Моюнубузга келди. Ошол оорунун артынан дагы бир пайда бар да, кандай бир деңгээлдечи. Ошол пайдаларын билсек, анан сабыр кыла алабыз. Сабыр кылганга жардам берет да. Ушул пайдаларынан айтсак, биринчиден бир кайсы бир адамга оору келе турган болсо, бир кайсы бир адам ооруга кезип кала турган болсо, күнөөлөрүнө кечирим болот ошо. Эгерде мусулман болгон болсо, отуруш. Алейкум. Оору болуп атпайбы? Оору да мына билишибиз керек да. Кайсы бир оору болсо, мунун артында Аллах Таала ошол оору аркылуу күнөөлөрүбүздү кечирет. Кандай бир кыйынчылыктар болсо, кемчиликтер болгон болсо, мунун баарын Аллах Таала кечирет. Анткени ошол Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир ооруган адамга зыярат кылып барганда, минтип айтчу да: "Ла баса тухур иншалла" деп. Эч нерсе эмес. Ооруга капаланба, эч нерсе эмес. Иншалла бул тазалануу деп айтчу да. Эмнеден тазалануу? Оорудан тазалануу. Ошон үчүн мисалы бир ооруп аткан адамга зыярат кылып барсак, ушинтип айткан сүннөт да. Жакшы болот, соо болот. Эчтеке эмес, капаланба, эч нерсе эмес. Күнөөдөн тазалануу иншалла деп коюш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Бухариде келген хадисте ушинтип айтып атат. Демек, бир адамга оору келе турган болсо, ошол менен күнөөлөр тазаланат. Анан ошондой эле Айша эдебизден келген хадисте, Муслимдерде ошо мындай хадис келет: "Ла тасуббул хума", ошо безгек оорусу, лихарадка. Ошону төкпөгүлө, урушпагыла деген да. Урушпагыла. Анткени фа иннаху tudkhibul khataya bani adama. Анткени ал нерсе ошол безгек адамдын күнөөлөрүн кетирет деген да. Кетет, жеңилдейт, күнөөлөр кетет, күнөөлөр кечирип ошол аркылуучу. Анан дагы башка Бухариде келген хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мами муслими юсибуху ада илля хаталлаху анху хатая кама тахатл варqa шажар". Кайсы бир мусулманга бир бале келбесин, кайсы бир мусулманга бир кыйынчылык, бир азап келип калбасын, сөзсүз түрдө Аллах Таала ошол мусулмандан күнөөлөрүн өчүрөт дейт, күнөөлөрүн кетирет. Күнөөлөрү түшүп баштайт дейт.
жанагы бутактан барактар түшкөндөй сыяктуу дейт. Бутактан барактар түшө баштайт го, ошондой сыяктуу андан дагы күнөөлөр күчө баштайт. Ал эми башка хадисте мынтип айтат. Кайсы бир мусулманга бир бале келип калбасын, сөзсүз Аллах Таала күнөөсүн кечирет дейт. Ал эмес ошол балелерден немени айткан, тикене кирип кетсе да деген да. Колуна тикене кирип кетсе да ооруйт го. Ошол аркылуу да Аллах Таала күнөөнү кечирип коет. Демек мунун ушул пайдасы, ушуну адам билсе, бул дагы сабыр кылганга жеңил болот да. Мисалы оору келип калды, анан мунун артынан мен күнөөлөрүмдү кечирип атат десе, сабыр кылат, карманат. Анткени айтып атыппы, сабыр кылуу бул парз. Анан экинчи пайдасы. Оору бул адамдын жан дүйнөсүн тазалайт. Биринчи күнөөлөр кечирет деп, экинчи жан дүйнөсүн тазалайт адамдын. Анткени адам билет, эгерде бир оору келип калган болсо, бул менин кемчиликтерим үчүн келди деп билет. Оору келгенде көп адамдарды көрөбүз да, жанагындай күнөөлөрдү кылып жүргөн кээ бир, мисалы намаз окубай жүргөн же ушундай бир жолдордо жүргөн, анан оору келгенден кийин оңолуп калат. Аллах Таала оору берип коет, бир кыйынчылык берип коет, андан кийин оңолуп калат да, ичпей калат, намаз окуп баштайт, күнөөлөрдү калпайтпай калат, ушак айтпай калат. Ошо адамды оңдойт бул. Кандай бир деңгээлдечи, мында ошо пайдасынан да. Ошондуктан оору келгенде адам бул кайдан келип калды, эмнеге келди дебей, кайра ушундан пайда алганга аракет кылыш керек да. Пайдасы менен чыккангачы. Эми дагы пайдаларынан бул ушул оору, бир кайсы бир адамга оору келип калган болсо, мүмкүн ошол оору Аллах Таала ошо пендесин сүйөт экенин белгиси болушу мүмкүн. Аллах Таала бир өзүнүн пендесин сүйгөн болсо, ага оору берип коюшу мүмкүн. Ушундай бар да. Адамга оору келгенде ал ойлош керек, мына мени Аллах Таала таштап койду, мага жамандык кылып атат деп ойлош керек. Мүмкүн ошол оору ошол адамга жакшылык кайра тескерисинче. Ошол Аллах Тааланы сүйөт экенинин белгиси. Буга далилдерден хадисте келген. Мына Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. Ман юридиллаху би хайран юсибу минху. Аллах Таала кимге жакшылык кааласа, ага бир бале кыйынчылык берет деген да. Ага бир кыйынчылык келет деген. Анан Тирмидиде келген хадисте дагы мынтип айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Инна идамал жаза ма идамал бала. Ошол жаза сооптун чоңдугу ошол баленин кыйынчылыктын чоңдугуна жараша болот деген да. Бир сооптун адам кыяматта сооп алат да, жакшылыктарды ошонун чоңдугу, улуулугу адамдын балесинин улуулугуна жараша болот деген. Бул дүйнөдө канчалык адам көбүрөөк кыйынчылыкка, балеге туш болгон болсо, кыяматта ошончолук көбүрөөк сооп алат. Түшүндүңүзбү? Демек Аллах Тааланы сүйөт экен, ал соон көбөйтүп атат да. Күнөөлөрүн кечирип атат. Аны оңдоп атат. Таштап койгон жок. Анан башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. Бухари Муслимде келет. Инна ашадын наси балан анбия. Эң көп балеге калдыккан булар пайгамбарлар деген. Пайгамбарларга эң көп балелер келген да. Анан суммал амсал фаламсал. Андан кийин аларга окшошкондор, алардан кийинки даражада. Андан кийин аларга окшошкондор дейт да. Демек кимге көбүрөөк бале келип атса, демек ал пайгамбарлардын жолунда мүмкүндүр. Пайгамбарларга жакыныраак экен деген маани да. Анан башка аятта да, башка хадисте инналлаху ида ахабба каумен ибталахум. Эгерде Аллах Таала кайсы бир коомго жакшылыкты кааласа, сүйгөн болсо, аларга сыноо берет деген да. Сыноо берет. Мына башка хадисте айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кайсы Аллах Таала бир пендесине жакшылыкты кааласа, анын азабын, ошо күнөөлөрү бар да, ар бирисинин күнөөсү бар да. Анын ошо күнөөсүнүн азабын бул дүйнөдө эле берип коет дейт. Бул дүйнөдө кыяматка калтырбайт. Кыяматка калтырбайт. Ал эми кайсы бир кимдир бирөөгө Аллах Таала жамандыкты кааласа, аны азаптабай турат. Анан ошол азабын мени кыямат күнү берет дейт. Көрдүңөр, демек ошол оору азапталып калат деген мааниси ушул оорулар аркылуу. Адамга бир оору келип калды, кайыр капа келип калды. Ушул буга чейинки биздин күнөөнү азыркы бул дүйнөдө эле бизге Аллах Таала берип койду да. Жазасын бул дүйнөдө берип койду. Бул дүйнөдө берип койгон жакшы да. Кутулуп калдык да. Акыркы жашоо ошол да. Неги чыныгы жашоо ошол жашоо да. Бул эне жалган жашоо деп айтылат го. Карасаңар мына бул жашоодо эле кандай? Мына эң эле ой жүгүртүп көрсөк, мына оорулар бар, жоготуулар бар, кедейчилик бар, жокчулук бар, ачкалык бар. Эмне ушул жашоо мына Аллах Таала мына бизди ушул жашоо үчүн жараттыбы? Андай эмес да. Биз ушул жашоо үчүн жаралганбыз. Жок, сөзсүз түрдө аркы жашоо бар, акырет бар. Адам көмгөндө ошол жерде жашайт. Адам жашайт, ал жакта жашоо бар. Барзах деген бар. Мүрзөдө жашайт. Ичинде эми мындай да, жердин астында деген маанинде эмес. Ал жакта рух жашайт. Рух, адамдын ошол жан дүйнөсү жашайт. Жан дүйнөсү. Мисалы мындай да, бул адамдын мындайча айтканда 3 жашоосу болот да. Бул дүйнөдөгү жашоо, бул дүйнөдө адамдын денеси жашайт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде адамдын жан дүйнөсү да жашайт. Биз мисалы жан дүйнөбүздү көрбөйбүз да, рухту көрбөйбүз.
бирок сезебиз ал бар экен дейт. Бир кайгы болгондо сезебиз, ооруп кыйналат го жан дүйнөбүз. Жан дүйнө жок деген түшүнүк эмес да, жан дүйнөбүз бар. Көрөбүзбү? Көрбөйбүз. Бирок денебиз жашайт бул дүйнөдө. Андан кийин кабыр жашоосу барзак деп коет. Ал жакта тескерисинче. Ал жакта дене жашабайт, дене жатат. Бирок жан дүйнө жашайт. Бирок жан дүйнө ошо рахатын алат, же азапталат. Бирок кандайдыр деңгээлде дене дагы ошону сезет да. Ушул бул дүйнөнүн эле тескери болот. Бул барзактагы, ошо кабырдагы жашоо. Андан кийин акырет жашоо бар. Кыяматта баардык адамдар кайра жаралып турат, ошондо анан адамдын жан дүйнөсү дагы, денеси дагы толук жаралып, анан толук жашайт. Чыныгы жашоо, ошондо Аллах тааланын чыныгы жашоо, акырет жашоо ошол жакта айткан да. Анткени аяктан толук 100% жаны да жашайт, 100% денеси да жашайт да. Бул жакта мисалы денебиз 100% жашаса, канча мисалы аз эле бир 10%, 5% жан дүйнөбүз эле да. Тиги кабырда болсо тескерисинче. Кыяматта толук болот да. Кабырда жашоо бар. Кабырда жашоо бар. Бирок орустарда барып сүйлөшөт ооба. Ал орустардын кабырдагы жашоого ишенген жагы жакшы, бирок сүйлөшкөнү жаман да. Ал сүйлөшкөндө анткени сүйлөшкөн болбойт. Андай барып анткени маркумдар укпайт, билишибиз керек. Ал жашоо башка жашоо. Алар укпайт. Да. Ал уже башка жашоо. Бизде жанагы элде бизде түшүнүктөр бар го. Келип жүрөт, арабызда жүрөт. Биз менен келип тамак ичип кетти депчи. Мунун баары христиандардан келген да. Биздин динде андай нерсе жок да. Мусулманда андай жок. Ал болду, барзах деп ошо Куранда Аллах айтканда бул ушундай айырма мындай парда да, аркы жакка өтүп бери өтө албайт эч ким. Аркы жашоо. Биз ар жакка барабыз, ар жактан келбейт да, бер жаккачы. Ушундай да. Ар жактан угушпайт биз жакта. Эми ол түшүнүктүү болду да. Азыр азыр айтпадык го, Аллах таала Куранда мынтип айтат да. Вала яхсабанна аллазина кафару аннама нумли лахум хайру ли анфусихим. Капырлар ойлобосун дейт. Биз аларга мындай убакыт берип койгонубуз отсрочка. Азаптабай, балелерин бербей, бул дүйнөдө убакыт берип койгонубуз алар үчүн жакшы деп ойлобосун дейт. Иннама нумли лахум лиязаду ифма ва лахум азабун мухин. Биз аларга ошо убакытты, отсрочканы алар күнөөлөрдү көбүрөөк кылсын деп эле берип койдук дейт. Жана алар үчүн өтө кор азаптар бар дейт да. Демек бул жанагы биз маанини тескерисинчеси. Көрсөтпө, демек бизге мусулмандарга Аллах таала бир бале кыйынчылыктарды берсе, бизге жакшылык бул. Бизге жакшылык. Анткени Аллах таала бул дүйнөдөн бизге азапты берип коет. А капырларга мисалы бирөө айтат да, капырлар деле жүрбөйбү? Тиги кандай гана күнөөлөрдү кылбайт дейт, эмнени гана кылышпайт, зулумдук кылат, киши өлтүрөт, тиги ширк кылат. Эмнеге алар азапталбайт депчи? Эмнеге аларга Аллах таала бул дүйнөнүн азабын берип койгон жок дейт. Мына ушул үчүн. Ага бул дүйнөдө аларды азаптабай таштап койгону аларга жакшылык үчүн эмес. Аларды кайра күнөөлөрдү көп эле кыла берсин, токтотпойт Аллах таалардычы. Анан кыяматта катуу азапташ үчүн да. Ушундай да. Демек эгерде бизди Аллах таала күнөө кылып атсак токтотуп койгон болсо, демек бизге жакшы. Токтотуп атат бизичи. Анан демек мындай да. Мусулман менен мунафыктын ошо капырдын ошо бале келгенде айырмасы бар да. Сиз жана айтып атпайсызбы жакшы мына. Хадисте ошол сиздин айткан сөзүңүз хадисте келген да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. Эгерде бир момунга бир бале келсе, оору келсе дейт. Андан соң айыккан болсо, бул нерсе аны үчүн күнөөлөрдүн кечирим болот. Кечирим болот. Андан кийин буга чейинки күнөөлөр үчүн ал деген сабак алат. Буга чейин күнөөлөр кыйынчылыктар болгондо, бир жаман нерселер болгондо, ошолорго бир сабак мауиза дейт да. Ибрат алат дейт да. Анан мындан кийин дагы оңолуп калат дейт. Мисалы, буга чейинкини дагы ойлонот дагы, кийинкини дагы ойлонот, ошо келечекти дагы ойлонот, оңолуп калат. Бул момундун абалы. Бул хадисте келет. А эгерде дейт мына мунафык болсо дейт, эки жүздүү. Ага бир оору келип андан айыккан болсо, ал ушундай бир төөнү байлап туруп деген уруп туруп коюп салганга окшош дейт да. Ал төө аны эмнеге урду, эмнеге байлады түшүнгөн жок да. Эмнеге коюп салды ушундай сыяктуу дейт да. Жок, андай биз жакшылыкты тилешибиз керек. Жамандыкты өзгө телебеш керек. Оорудан кайра шифа тилешибиз керек Аллах тааладан. Бизди айыктыр деп. Бул айтканыбыз неме да, бир оору келип калса, оору келип калды да, адамга келип калды. Мусулман мындан сабак алат. Сөзсүз түрдө. Ал мусулман эмес капыр болсо ага баары бир да. Мунун пайдаларынан дагы, оорунун пайдаларынан акыретте бул сүйүнүч болот адам үчүн. Акыретте бир сүйүнүч, бир жыргалчылык болуп кайтып келет да. Анан көп ошол оорусунан караганда эмес, оорудан бир канчалык кыйналды да. Ошосунан көп эсе жакшылык менен кайтып келет ошо. Орус кыяматта. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ад-дунья сиджн муъмини вал джаннатул кафир." Бул дүйнө дейт, мусулман үчүн түрмө деген да.
мусулман үчүн түрмө, капыр үчүн бул бейиш деген. Ушул хадисти кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт да. Кандай? Демек, мусулман бул дүйнөдө түрмөдө жашагандай жашайбы, жаман жашайбы, тигине болбойт, буну болбойт деп ушинтип ойлошот да. А капыр бейиште жүргөндөй каалаган нерсесин кылып жашайбы, жок андай эмес да. Мындай түшүнүш керек да. Момун мусулман бул дүйнөдө эгерде болгон жакшылык, жыргачылыкта жашаган болсо, кыяматта барган болсо, кыяматта алган сообу, жакшылыктары буга салыштырмалуу, ошо бул дүйнөдө салыштырмалуу, ал бейиш болот. Бул дүйнөдөгү жыргачылыктары тозоктой болуп калат да. А капыр мисалы бул дүйнөдө бир балейлерге кезигип жүрдү, ооруп жүрдү, кыйналып жүрдү да. Анан кыяматта барганда азапталат да. Түгөл тозокко алып калат. Ошол бул дүйнөдөгү жаман жашап жүргөн жашоосу ал үчүн бейиш болгон болот. Тескерисинче. Ошон үчүн ошо мааниси ушундай да. Адам бул дүйнөдө мусулман кандай гана балейлер кезикпесин, эмне болбосун, мунун артынан чоң сооп бар да бейиште. Чыдап койсо болот да. Убактылуу сабыр кылып койсо болот да. Эми мунун пайдаларын айтып атканыбыз максатын жана башында айтып кеттимби, баары эле бизди сабырдыкка көндүрүш да. Эртең бир кыйынчылык болсо, мен сабыр кылышым керек. Мындай жагы пайдасы бар да, мындай пайдасы бар деп ошо эстеп туруш үчүн эле да. Ошондой эле дагы мунун пайдаларынан эгерде кайсы бир адамга, мусулманга оору келген болсо, демек ошол адамга Аллах жакын, анын жанында деген маани. Аллах Таала анын жанында. Анткени хадисте, муслим деген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, Аллах Таала айтты дейт. Ибн Адам дейт, адам баласы дейт, адам баласы. Мен баланча пендем ооруду. Сен ага зиярат кылган жоксуң? Аны барып көргөн жоксуң дейт. Сурап билипчи. Айтат, эгерде сен ага барып зиярат кылсаң, анын жанынан мени табат элең дейт. Демек биздики бир ошол барсак, бирөөгө зиярат кылып, көрүп, билип ооруган адамга барсак, демек Аллах Тааланын жанында. Эми тескерисинче, демек ошол ооруп аткан адамдын жанында Аллах Таала бар экен да. Аллах Таалага жакын. Ушундай мааниси. Бул да пайдаларынан да. Эми ошондой эле оорундагы пайдаларынан адам сабыр кылган болсо, ошо милдетин аткарган болсо, сабырдуулардан болуп жазылат. Аллах Тааланы сабырдуулардан деп ошо сабырдуулардын даражасына көтөрүлгөн болот. Кийин Аллах Таала Кур'анда айтат, "Инна Аллаха маас сабирин", чынында Аллах Таала сабырдуулар менен бирге деген. Анан сабырдуулардын дагы сообу чексиз болот. Аллах Таала айткан сабырдуулардын сообун Аллах Таала чексиз берет деген. Анан хадисте мындай келет да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Ажабал ли амрил муъмин", момундун, мусулмандын абалы өтө таң калыштуу деген да. Өтө таң калыштуу. Кандай дейт? Инна амраху кулла хайр. Ар бир абалы, ар бир кандай иштери аны үчүн жакшылык дейт. Эгерде ага бир бале келе турган болсо, кыйынчылык келсе, ал сабыр кылат. Анан сабыр кылгандыктан ал жакшылык болуп кайтат дагы дейт. Ал эми бир жакшылык ага келген болсо, бир сүйүнүчтүү нерсе келип калган болсо, ал шүгүр кылат. Жана ал нерсе дагы жакшылык болуп кайтат дейт. Эми кандай гана абалда болбосун да, адам жеңүүчү болуп чыгат да, мусулман адам. Мындай бар да, биз бактылуулук деп бир сабак болмочу да, бактылуулуктун 3 белгиси бар да. Бактылуулуктун 3 белгиси бар. Аллах Таала бирөөгө жакшылык, неамат берген болсо, адам бир жакшылыкта жүргөн болсо, оору жок, эчтеке жок болгон болсо, ошондой абалда адам шүгүр кылып атса, шүгүр кылып жүргөн болсо, бул биринчи белгиси. Адам шүгүр кылат. Экинчи белгиси, бактылуулуктун экинчи белгиси сабыр кылат. Аллах Таала бир бале берген болсо, кыйынчылык берген болсо, оору болгон болсо, адам сабыр кылып атса, бул экинчи белгиси бактылуулуктун. Үчүнчү белгиси, адам кечирим сурайт күнөө кылса. Бир күнөөгө чыгып калса, бир кемчилик, бир туура эмес иш кылып алган болсо, Аллахтан кечирим сурайт. Ушул 3 нерсе адамда болгон болсо, адам бактылуу адам. Анткени 3 абалында тең адам жеңишке ээ болуп чыгып атат. Анан эмнеге бактылуу? Анткени адамдын, мисалы, ар бирибиз өзүбүз жашообузду ойлонуп көрсөк, ушул 3 абалда эле жүргөн болобуз да. Же бир жакшылыкта жүргөн болобуз, же бир кыйынчылык абалда болгон болобуз, же бир күнөө кылып аткан болобуз. Төртүнчүсү жок да. Ар бир абалдарыбызды ой жүгүртүп көрсөк, ушул 3 эле. Анан ар бир 3 абалда тең соопко ээ болуп чыгып атпайбызбы? Жакшылык учурда шүгүр кылып соопко ээ болуп атабыз. Кыйынчылык учурда сабыр кылып соопко ээ болуп атабыз, болуп атабыз. Анан күнөө кылса кечирим сурап. Анан сабыр кылганда, ошол сабыр кылсар кандай өтө таң калыштуу нерсе да, адам сабыр кылат да. Ошол сабыр кылып, карманып, анан Аллахтан жардам сурайт. Анан сабыр кылат деген айтпадыкпы? Андай Аллахтан башка бирөөгө сыйынып баштабайт. Тоо таштарга барып, ошо шыпаны издеп, Аллахтан башка бирөөнүн сурап, мисалы, көз ачыктардан, сыйкырчылардан, тоо таштардан аларга барбайт. Аларга бара турган болсо, адам динден чыгып калат.
өзүнүн динин бузат, ширк кылган болот. Эң чоң күнөөнү кылган болот. Киши өлтүргөндөн дагы кандай гана чоң күнөөнүн баарынан дагы улуу күнөөнү кылган болот. Ошон үчүн сабыр кылып кармаш керек, ошол нерсеге барбаш керек. Анан эгерде адам карманып сабыр кыла турган болсо, кээде ушундай болот да, кайсы бир адам ооруйт, ооруга кезигет. Анан докторлорго барат, тияка барат, бияка барат, тияка барат, анан жүрөт, анан бирейлер таппайт да, эмне болуп атканын билбейт. Анан ошондой жүрүп, анан сабыр кылып карманат да. Ошол сабыр кылып жүргөн болсо, анан өтө таң калыштуу нерсе бар да, ушундай эң кыйын учурга келип калганда, ошол учурда Аллах Таала айыгууну берип койгон учурлар бар да. Эч ким таппай калды дейт да. Тияк билбейт, анан бир туруп, анан ушундай Аллах Таала шифа берип коет да. Ошол сабыр кылгандыктан. Ошол сабырдын ошол натыйжасы болгон болот. Сабыр. Анткени мына Аллах Таала Кур'анда айткан: "Хатта ида стайасар русулу ва данну аннахум кад кузибу жаахум насруна." Качан элчилер үмүтүн үзгөндө дейт. Аларды жалганга чыгарыр деп ойлоп калышканда, ошол учурда бизге алардан жеңиш келген эле дейт. Ошол акыркы учурда сабыр кылып турган болсо, акырында Аллахтан жеңиш келет да, Аллахтан жардам келет. Анан мындай бар да, адамдар ошол ооруга чалдыкканда жана айтпадыкпы, бир ширкке түшүп калышы мүмкүн, бир күнөөнү кылышы мүмкүн деп. Анан дагы мындай кылса болот да, кайсы бир адам ооруп калганда, ошол молдолорго же мечиттерге барып, мен үчүн дуа кылып койчу деп кайрыла башташат. Биз үчүн дуа кылгылачы, анан сурап койгула, дуа кылып койгула деп башташат да. Ошол адам, ооруп аткан адам өзү дуа кылганы жакшы. Адам бир ооруга чалдыккан болсо, өзү дуа кылганы Аллах Таала түзмө-түз кабыл алат ошондуктан. Башка бир эле адам дуа кылганга караганда, ооруга чалдыккан адам, бир кыйынчылыкка чалдыккан адам өзү дуа кылса, Аллах Таала ошонун дуасын кабыл алат. Аллах Таала Кур'анда айтканда: "Амма юджибул муттарра иза да'аху." Кыйынчылыкка чалдыккан адамдын дуасына ким жооп берет? Аллах Таала жооп берет. Ошондой учурда мына ооруп алда да, ал Аллах Таалага өзүнүн муктаждыгын көрсөтүп, жүрөгү менен чын ыхласынан кайрылып атат да. Анна ошондой адамды абалда туруп Аллахка адам кайрылса, Аллах Таала түзмө-түз кабыл алат. Ошондо адам ооруп аткан болсо, анын дуасы берки оорубай жүргөн адамга караганда дуасы пайдалуураак. Ошо өзү дуа кылыш керек да, өзү дуа кылыш керек ошондой учурда. Берки абалын билбейт. Берки анын абалын сезбейт дагы. Мүмкүн ыхластуу эмес, жөн эле оюнда башка нерсе болот эле, тили менен эле дуа кылып коет да. Тиги чын жүрөктөн кайрылат да Аллах Таалаганчы, өзүнүн абалын. Ошондой эле дагы оорудан келип чыккан пайдаларынан бул адам эгерде бир ооруга чалдыккан болсо, демек Аллах Таала ага жакшылыкты каалайт. Ага жакшылыкты каалайт да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, жана көп эле кайталап кеттик, муну кимге Аллах жакшылыкты кааласа, ага бале берет дедик. Ага бир кыйынчылыкты берет. Эми мааниси кандай? Эмнеге бале берет? Айтпадык, күнөөлөрү болгон, бир кемчиликтери болгон, ошолордун азабын бул дүйнөдө эле берип коюп атат, кыяматка калтырбай. Анан ушундай болот да, адам бул дүйнөдө эле азабын алып калат, ошо күнөөсүнүнчү. Оору иретинде, же бир кыйынчылык иретинде, же бир ушундай башка бир түр менен келет дагы, азабын бул дүйнөдө ала берет дагы. Ошентип отуруп, бул дүйнөдөн кайтып атканда такыр күнөөсү жок болуп кайтат. Оорулар себептүү, кыйынчылыктар себептүү, толук таптаза болуп кайтат. Демек бул оорудан да келгенде, демек бунун артынан да Аллах Таала бизге жакшылык каалап атат бир. Мүмкүн биз мисалы мындай болушу мүмкүн, адам күнөөлөрү болгондур. Ошо күнөөсүнөн мүмкүн өзү кечирим сурап атат Аллах Тааладанчы. Кечирим сурап атат, өзү ошого барбайт. Анан Аллах Таала кечиргиси келип атат. Кантип кечирет? Оору берип коет да, кечирип коет да. Же мүмкүн ошол адамды Аллах Таала бир даражага көтөргүсү келип атат. Ага бир сооп жазгысы келип атат. Адам ошо ишти соопту кылбай атат өзү. Аллах Таала бир кыйынчылык берип коет, оору берип коет да, ошо даражага көтөрүп коет. Сабыр кылса, бирок шарт менен сабыр кылган болсо. Эми дагы ошол эки пайда калды эми. Дагы оорунун пайдаларынан, эгерде адам ооруга чалдыкканга чейин бир кандай бир жакшы жолдо жүргөн болсо, бир ибаратты кылып жүргөн болсо, 5 мал намазына бекем болсо, орозолоруна бекем болуп жүргөн болсо, бир бирөөгө барып жардам берип, туугандарга жардам берип, көчөдөн бирөөгө садака берип, же туугандык мамилени бекемдеп, ата-энесине кызмат кылып, бир эң башкысы ошол бир жакшы ишти кылып жүргөн болсо, ооруга чалдыкканга чейин. Анан ооруп аны кыла албай калды да. Ошол буга чейин кылган сообу, ошо иштери улана берет. Өзү кылбай калган болсо дагы. Ошол ишти кылбай калды да. Ошол мисалы соопчулук ишти, мустакап ишти кылбай калды. Токтоп калды. Ал сообу токтоп калбайт деген маани эмес. Ал өзү токтоп калган жок да, атайын таштап салган жок да. Анын бир үзүрү бар, өзүнүнчү бир актануусу бар. Бир себеп менен токтоп калды. Ошондуктан Аллах Таала анын сообун улантып берет. Буга далил хадисте келген, имам Ахмадтын мустадында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат да. Кайсы бир адамга бир өзүнүн денесинен бир
бале бир оору келген болсо дейт, кайсы бир адамга бул бале келип калбасын, сөзсүз түрдө Аллах Таала жанагы аны сактап жүргөн периштелерге буйрук кылат дейт. Буйрук кылат. Эмне деп буйрук кылат? Менин пендемдин ар бир ошо күндүзү жана күнү жана түнү кылган амалдарын жаза бергиле деген. Буга чейин кандай кылып жүргөн болсо ошонун баарын жаза бергиле деп Аллах Таала буйрук кылат. Ал токтоп кылбай калды да. Мүмкүн эгерде мындай да болушу мүмкүн. Адам ооруп, эсин жоготуп кулап калышы мүмкүн. Комага түшүп калышы мүмкүн, туурабы? Акылын жоготуп, акылынан тайып калышы мүмкүн. Ошондой болгон болсо дагы кете берет сол. Жатат комада. Буга чейин мүмкүн сооп иштери болгондур, постоянно кылып жүргөнчү. Кыла албай калды ооруп. Ошол соо жазыла берет, кылып аткандай жазыла берет да. Бул Аллахтан болгон немат. Анан дагы айта кетчү, биздин динибизде ким ооруп калган болсо, динде жеңилдиктер берилет. Жеңилдиктер берилет. Кандай? Мисалы адам ооруп туруп намаз окуй албаса, отуруп намаз окуганга уруксат берилет да. Отуруп да окуй албайса, жатып алып окуганга уруксат берилет. Ошондой эле дагы ооруган адамга уруксат берилгендеринен бул орозо кармабайт. Рамазан айында парыз болгон орозодо элдин баары кармаганга милдет болгондо, ага милдет эмес ооруган адамга. Аллахтан болгон жеңилдик. Бирок башка күнү айыкканда анан кармайт. Эгерде айыккан болсо, эгердечи. Эгерде айыккан эмес болсо, такыр орозо кармай албаса, анын ордуна бир адамдарды тойгузат. Кембагалдар тойгузат да. Мисалы 30 күнбү, 30 күндү барып 30 адамды барып тойгузат да. Ошо ар бир күнүн эмеси болот. Орозосун ордозат. Анан дагы оорунун пайдаларынан бул качан адам бир ооруга чалдыкканда ошондо гана Аллахтын нематтарын сезип баштайт да. Ошондо анан жакшылыкты билебиз да, ошондо анан ден соолуктун баркын билебиз да. Ошол оорунун пайдасы да. Мына жакшылыкты качан бир жамандык келгенде анан сезебиз да. Бирок ошону айыккандан кийин анан ден соолуктун баркын аябайбыз, барктап баштайбыз. Жакшы натыйжа менен чыгып атпайбыз мунун артынан, туурабы? Ошондон эгерде бул артынан келе турган жакшылык болбосо, Аллах Таала ооруну кылбайт эле да. Мунун артынан да ушундай жакшылык келип атпайбы? Аллахтын нематын сезип баштап атабыз. Ден соолуктучу. Ошондой эле эми ушул пайдалары болду. Эми мындай бар да, дагы түшүнүк айта кетиш керек. Бул дененин оорулары да. Дененин оорулары карасар, мусулман үчүн сөзсүз түрдө эмне жакшылык менен кайтат экен да. Кандай болсо сабыр кылган болсо. Бирок башка оорулар бар, адамга жамандык болгон. Ал эми жүрөктүн оорулары да. Жүрөктүн оорулары мааниси ушу жан дүйнөнүн оорулары. Напсинин оорулары. Кандай? Ошол напсинин оорулары кандай? Мисалы жана ширк деп айттык, эки жүздүүлүк, же мисалы мусулмандарга болгон жек көрүү, ушундай сыяктуу бир жаман көрүү, бир көрө албастык, ушулар жүрөктүн оорулары болот да. Бул оорулар адамга жакшылык болуп кайтпайт. Берки дене оорулары адамга жакшылык болуп кайтып атпайбы? Пайдасы болуп атпайбы? Мындан пайда жок. Ошондой эле бугу ооруларга дагы эмне кирет? Адам бир күнөөгө умтулуп, күнөөгө бир тартылуусу. Мисалы бир күнөөнү жакшы көрөт, күнөөгө умтула берет. Бул дагы жүрөк ооруларынан. Ошондой эле бул оорулардан жүрөк ооруларынын эң оору бул мараду шубухат деп коет да. Шек күмөндүн оорусу. Адам дин тууралуу шек күмөн болот. Дин, ислам дини туурабы, туура эмеспи? Аллах Таала барбы, жокпу? Өлгөндөн кийин жашоо барбы, жокпу деп адам шектенет го, ушул жүрөк оорусу. Бул жүрөк оорусу. Мындан адам дарыланыш керек. Мисалы адам ооруп калса барып доктурга барат го, мындан да дарыланыш керек. Мунун дарыланышы кандай? Барып илимдүү адамдан сураш керек. Илимдүү адамдан. Барып сураш керек. Ушундай кандай? Ушундай шек күмөн болуп атат. Шайтан ушундай мага ой салып атат. Мындай шектене баштадым. Мунун оорусу, мунун дарысы кандай? Барбы айыгуусу деп. Сабыр кылып жүргөн болбойт да. Сабыр кылып жүрүш керек. Шектенди, барып сураш керек. Кандай? Бүткени бул өтө коркунучтуу оору да, бул жүрөктүн ооруларынан да. Эми эң башкысы мына узартып ийдим, эми силерге эме узак болуп кетти. Мындайча айтканда, оору дагы мына акыркы пайда да, акыркы пайда айта кетели. Адам бир ооруга чалдыкканда бул дүйнө арзыбаган нерсе экенин сезип баштайт да. Дүйнө убактылуу экенин сезе баштайт. Анан бул дүйнө буга умтулуп, толук эле ушул дүйнөгө үчүн умтула бериш керек экенин билип баштайт да. Акырет дагы бар экен, ал жакта да жакшылык бар да. Мына ушундан анан Аллахтан айткан сөзүн түшүнөт да. Аллах Таала Кур'ан айтат да. Илля матаул гурур, ва мал хаятуд дуnya илля матаул гурур деген да. Бул дүйнө дейт, бул жашоо убактылуу жашоо. Бир гана убактылуу эле силерге берилген жакшылык дейт да. Ошону ошо ооруга чалдыккан адам сезет да, толук сезет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, ким гана болбосун дейт да, айтат хадисте. Ким гана болбосун, сөзсүз түрдө Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болгон абалда бул дүйнөдөн кайтсын дейт да.
Аллах Таалада жакшы ойдо болгон абалда адам өлсүн дейт сөзсүз түрдө. Ошон үчүн жана мисалы адам төшөктө жатса, кыйналып өтө оор болуп аткан болсо, барып жакшы Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуусун эскертиш керек. Ошого буйруш керек. Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо бол. Сенин акыретиң жакшы болот. Сен Аллах Таала күнөөлөрүңдү кечирет деп. Ошону буйруш керек. Кини хадисте айтты. Эч кимге сөзсүз түрдө Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болгон абалда эле өлсүн дейт баарыңар. Эч ким андай болбогон абалда өлбөсүн деп айткан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми бул тууралуу мына акыркы айтып кетели. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте, имам Тирмизи деген хадис. Мынтип айтат да. Анас ибн Малик мынтип айткан. Бир күнү ошо Аллахтын элчиси бир жаш бала ошо ооруп ошо төшөктө жаткан экен да, мына акыркы ошо өлүмдүн алдындачы. Катуу ооруга, кыйын ооруга чалды. Анан ага кирген экен. Анан кирип сурайт. Кейфа таджидка деп, сен өзүңдү кандай абал таап атасың дейт. Сен өзүңдү кандай сезип атасың дейт. Деп баладан сурайт. Расет аржу рахматаллахи я расулаллах ва ахафу зунуби. Мен Аллахтын райымына үмүт кылып атам. Жана өзүмдүн күнөөлөрүмөн коркуп атам деген. Эки абал. Аллахтын райымына, Аллахтын мээримине үмүт кылып атам, жана мен өзүмдүн күнөөлөрүмөн коркуп атам, Аллахтын элчиси деп айтат. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه ما يخاف. Кайсы гана пенде болбосун, кайсы гана адам болбосун, ушундай абалда болуп калган болсо, жүрөгүндө ушул эки нерсе чогулган болсо, сөзсүз түрдө дейт мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сөзсүз түрдө Аллах Таала ага ошол үмүт кылган нерсесин берет, жана ал коркуп турган нерсесин аны алыс кылат дейт. Демек мына сөзсүз түрдө биз ушундай болуш керек. Эки нерсе. Сөзсүз түрдө Аллах Тааланын мээримине үмүт кылышыбыз керек, жана өзүбүздүн болгон кемчиликтерден коркуп турушубуз керек да. Ушундай болгон болсо, момун адам, мусулман болгон болсо, жана башында сабактын башында кайра айткандай, ширк кылбаган болсо эң башкысы, эч нерседен коркпой эле койсо болот. Ширк кылбаса, Аллахтан башка арбактарга, тооташтарга, бактырактарга, кимге гана башка нерсеге сыйынбасын. Адам мусулман болуп жүргөн болсо, кандай кыйынчылык болбосун, кандай ооруга чалдыкпасын, баардык абалы ага жеңиш болот. Баардык абалда пайдасын алып чыгат да. Эми Аллах субханаху ва тааладан сурайбыз, баардыгыбызга ошо пайдалуу илим берген болсун биринчиден. Ошо пайдалуу илимге жараша ушул алган илимибизди пайдалуу кылып, ушуга жараша бизди амал кылып жүргөндөрдөн кылган болсун. Жана Аллах Таала ушул баардык кемчиликтерибизди кечирген болсун. Аллах Таала бизге бале кыйынчылык келгенде сабыр кылуучулардан кылган болсун. Жакшылыктар берилгенде шүгүр кылуучулардан кылган болсун. Күнөө кылып алганда кечирим сурагандардан кылган болсун. Анткени бул нерсе бактын 3 белгиси деп айтат. Ошондой эле Аллах Таала баардык биздин жакындарыбыздан болобу, өзүбүздөн болобу ооруларыбыздан Аллах Таала бизге шифасын берген болсун. Чынында Аллах Таала шифалардан айык туруучу жалгыз Аллах Таала. Ошондой баарыбыз Аллах Таала кыяматтын азабынан, кыяматтын кыйынчылыктарынан Аллах Таала бизди жеңилдик берген болсун аларга. Кабырда жашоодо Аллах Таала бизге рахатын берген болсун. Ханак Аллах ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.